Негизинен бүгүнкү ушул Баткен облусунда колдоо мамлекет тарабынан аябай жакшы жолго коюлду десем болот. Равшанбек Бадаловдун үй бүлөсү жеке ишкердик менен алектенет. Алар ишкердигин өнүктүрүү максатында жеңилдетилген насыя тууралуу маалымат алуу үчүн бүгүнкү жыйынга келген. Акырындык менен менин балдарым ушу өндүрүштү өркүндөтсөкпү, ушул өндүрүш багытындагы бир өндүрүш атсакпы деген ойлору бар. Бизнес долбоорлору түзүлгөн. Бүгүнкү күндө бир топ донордук уюмдарга дагы документтерди тапшырып койду. Бирок эми эгерде ошондой мүмкүнчүлүк түзүлүп 36 айга ушундай күрөөсүз насыя берилип калса, ошо жеке ишкерликти өнүктүрүп кошумча жумуш орундарын түзөт деп ойлойм. Мамлекет тарабынан Баткен облусун өнүктүрүү жана калкка мамлекеттик колдоо көрсөтүү максатында Баткен облусун жеңилдетилген каржылоо долбоорунун алкагында облустун жарандары үчүн жеңилдетилген насыялар каралган. Уюштурулган жолугушууда банк өкүлдөрү менен насыя алууну каалаган жарандар ортосунда насыянын шарттары талкууланды. 3.000 сомго чейин 18 айлык мөөнөттө күрөөсүз берилет. Андан ашкан суммалар сөзсүз күрөө менен бөлүп берилип жаткан андан тышкары бул насыя деп айтсак да болот. Мөөнөтү максималдуу 5 жылга чейин болот. 3 жылга чейин алынган акчалардын пайызы 0% менен берилет. Андан ашкан мөөнөт ашкан суммалар 5 жылга чейин 3% менен кошулуп берилет да. 4 айтканда 4-5 жылдарга 3% менен эсептелинет. Бул жолугушуу жеңилдетилген насыяны алуу эле эмес, анын максаттуу пайдалануу боюнча да пайдалуу аянтча болду. Насыя Баткен облусунун жарандары үчүн гана берилет. Ошондой эле насыя катары алынган каражатты облустун аймагында гана пайдалануу кажет. Берилген акча кошумча орун, иш орундарын камсыз кылуу үчүн, сыртка өздөрүнүн чыккан товарларды экспорттоо үчүн, жана дагы экспорт жана импортозамещающий товарларды чыгаруу үчүн берилген акча болот. Мал чарбалашына, бейкарчылыкка, өндүрүшкө, туризмге баардык тармакка берилет. Жеңилдетилген насыялар Айыл банк, РСК банк, Керемет банк аркылуу берилүүдө. Өкмөт тарабынан каралган насыянын жалпы суммасы 470 миллион сомду түзөт. Белгилей кетсек, ишкерлер насыяны максатсыз иштеткени аныкталса, насыянын пайызы 18%га жогорулайт дейт адистер. Айжамал Абдыкарова, Салам медиа, Баткен.